Мынау аркабызда турган бул мүрзө, чоң мүрзө. Шаардагылардын бир бөлүгү ушул жака келип жайгашат. Өлгөндөрдү ушул жака көмөт да. Урматтуу Камчыбек Ташиев мырза, мына эртеби кечпи бардыгыбыз албетте өмүрүбүздү, тагдырыбызды Кудай жакшысынан өмүрүбүздү узунуна берсин. Сизге да узун өмүр каалайм. Бирок эртеби кечпи баарыбыз дүнүйө жыябызбы, бийлик жүргүзөбүзбү, байлык топтойбузбу, айланып келип ушундай 2 метр жерге кирип, 3 метр кепинди оронуп, үстүбүзгө боз топуракты жамынып, өмүрүбүз бүтөт. Жанагы жыйган терген байлыгыбыз, бийлигибиз, машинабыз, акчабыз баары калат аркабызда. Мен сизге кайрылат элем, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Сиз кечээ жакында кайрылуу кылып, мурда күнү айтыпсыз, мен тазамын, акмын, актыгымды соттон далилдейм депчи. Анан тарапташтарыңызды чыкпай эле койгула, тиги бу деген сыяктуу мындай намек берип, бирок ичиңизде мен бул нерседен мындай месседж кабыл алдым да, мени камаган жатышат. Если что, мени колдойсуңарбы дегендей намекту байкадым. Бирок сиз үчүн эч ким төшүн тосуп деле чыкпаса керек. Анткени сиздин ак эмес экениңиз, тескерисинче карайып кеткендигиңиз, жүрөгүңүз, бир кезде таза жүрөгүңүз карайып кеткени, канча адамдарга зулумдук жасаганыңыз, канча адамдарды, ишкерлерди, бейгүнөө адамдарды, добросовестный ишкерлерди, покупательдерди тоноп, байлыгын тартып алып, акчасын тартып алып куратканыңыз бүгүнкү күндө чет-четинен ачыкталып, бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан сизге карата бир атайын иш-чаралар, мыйзамдын чегинде иш-чаралар башталганын биз чет-четин угуп атабыз, адвокаттар жарыя кылып атышат. Мен сизге айтат элем, Камчыбек Кыдыршаевич, будьте мужиком. Кылганыңызды кылдым деп мойнуңузга албайсызбы? Эгерде сиз мойнуңузга алсаңыз, кылдым, туура эмес нерселерди кылдым, кээ бир нерселерди билип кылдым, кээ бир нерселерди билбей кылдым, кээ бир нерселерди мага жамынып, кол алдындагылар кылып коюптур, мен да ката кетирдим деп мойнуңузга албайсызбы? Ошондо сиз тарыхта чыныгы баттыр катары калмаксыз. Бирок тилекке каршы сиз дагы өзүңүз бир кезде башкаларга үлгү болуп, ушундай болгула, таза болгула дегендей таза эмес экенсиз. Бүгүнкү күндө эр жүрөкмүн, баарыңарды камайм, өпкөңөрдү үзөм деп жүрчү элеңиз, тилиңерди жулам, колуңарды сындырам депчи. Көрсө сиз андай деле батыр эмес экенсиз. Мунун баардыгы жанагы кум сепилдей болуп, урап түшүп, же болбосо жанагы көбүктөй болуп чачырап кетти. Эми